Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде акшам көрсөтүүсү, аны мен Марат Төлөмүш уулу алып барам. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты, Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Эргешович Төрөбаев. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бакыт Эргешович, Жалал Абад шаарындагы Социал-демократтар партиясынын тизмесинин айланасындагы чыр өткөн жумада чыгып, азыркыга чейин тынч элек. Сиз массалык маалымат каражаттарына Борбордук шайлоо комиссиясы менен Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясынын чыгарган чечимине укуктук баа берилиши керектигин айттыңыз. Анан сиз өзүңүз болуп өткөн окуяга кандай баа берет элеңиз? Биздин Кыргызстан мамлекетибиз укуктук мамлекет. Кайсы бир мыйзамдар чыгарылса, ошол мыйзамдар бүт мамлекет бүтүндөй ар бир аймак иштейт бирдей. Бул маселе боюнча Жалал Абадтык аймактык шайлоо комиссиянын чечими жөнүндө бир топ мыйзамдар бузуулар болду. Биринчиси бул гендердик маселеси так каралган эмес. Экинчиси Жалал Абадта шаарда жашаган эмес адамдар тизмеге кирилип калган. Өзү биздин президентибиз Алмаз Атамбаев өзү айтты, эч кандай тизмени өзгөртпөгүлө, гендердик баланстарды сактагыла деп. Мына ушул нерсени СДПК партиясы Жалал Абад шаарында мыйзамды сактабай, кийин ошол негизинде 3 партия арызын жазган. 3 партия арызын жазгандан кийин аймактык шайлоо комиссиясы Жалал Абад шаарындагы чечим чыгарат. Ал аймактык шайлоо комиссиясы шайлоо комиссия жөнүндө мыйзам негизинде түзүлгөн. Бул мыйзамда жазылган орган. Ал өзүнүн чечими менен же тизмеден чыгарат, же кандай башка өзүнүн укуктарын пайдаланып, кандай бир жыйынтыкка чыгат. Алар өзүнүн чечим чыгарат. Анын өзүнүн чечимин аймак шайлоо комиссиясынын чечими жокко чыгарат ким? Бул Борбордук шайлоо комиссиясы чыгарат. Борбордук шайлоо комиссиясы аймак шайлоо комиссиянын чечимин жокко чыгарды. Бирок бир маселе чыгып атат. Борбордук шайлоо комиссиясы айтып атат. 18 статьяда шайлоо комиссия жөнүндө жазылып турат. Жалпы санынан комиссия мүчөлөрүнүн 3/2 добуш бериш керек эле. Ал жерде 7 добуш берилип калды. Ошого булар мыйзамсыз деп атат. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясы өзү 7 адам менен добушун берип, аймактык шайлоо комиссиянын Жалал Абад шаарындагы жокко чыгартат. Мына бул жерде мыйзамдуу болдубу же болбодубу? Бул жерде шек дагы санап атабыз. Анткени алар дагы мыйзамсыз болуп калды деген ойдо болуп атабыз. Ошондуктан биз дагы мына Борбордук шайлоо комиссиянын чечимин, токтомун биз жокко чыгарып атабыз. Дагы бир нерсе. Бул жерде Борбордук шайлоо комиссиясында мыйзамдын негизинде алар чечим чыгарганда ар бир токтомго ар бир мүчө кол коет. Ал жерде баягы доверенность деген, ишеним кат деген жок. Кол коет деген бул сөз, бул деген ошо жыйында мен катыштым, мен өзүм кулагым менен көз менен уктум, мен ошон үчүн макулдугу менен кол коет. Бул деген өзү катыштым деген далил катары. Бул жерде ишеним кат берүү башкага адамга, мүчөгө андай сөз айтылган эмес. Мына бул жерде ошон үчүн укуктук бааны бериш керек деген ойдо айтканбыз. Сиз Борбордук шайлоо комиссиясы социал-демократтар тарабында болгондугун айттыңыз. Анан бирок бул партиянын депутаты Иса Өмүркулов Жалал Абадтагы чыр саясий оппоненттердин чыгарган саясий оюну анан кара пиар деп белгилеп өттү. Буга кандай карайсыз? Эми мындай айтайлык. Жалал Абадтагы аймактык шайлоо комиссиянын төрайымы Нуралиева Бактыгүл бул СДПКнын мүчөсү. Жалал Абад шаардын мэри бул СДПКнын мүчөсү. Ал ушу Жалал Абад шаарда мэр шайлоо боюнча СДПК партиянын штабтын жетекчиси дагы атылат. Эми ушулар өздөрү мыйзам сактап, аларга эч ким тоскоолдук кылган жок.
ошолар мыйзамды сактап, жакшынакай гендердик балансты, жакшынакай талапкерлерди туура коюп, Бишкек шаарында жашап аткан, Сузак шаарында жашап аткан, Базылкон районунда жашап аткан алардын талапкерлерди койбой, Бишкек шаарында жашаган пропискасы бар адамдарды коюп чыгып, жакшынакай алар мыйзам чегинде бериш керек эле. Бул ушул эми кара пиарбы? Бул жерде мыйзам чегинде ар бир партия өзүнүн укуктары менен пайдаланып иш аракеттер жасап атат. Массалык маалымат каражаттар алар өзүнүн да ишин аткарып атат. Ошон үчүн бул жерден тагыраак билиш керек. Кандай бул кара пиарбы же башка пиарбы? Биз ачык эле арыз жаздык, ачык эле өзүбүздүн интервьюбузду берип атабыз. Ошон үчүн бул туура эмес деп ойлойм. Иса Өмүркулов, ошондой эле аймактык шайлоо комиссиясы 2 декабрда кабыл алган чечимин кандайдыр бир күчтөрдүн жаш балдардын басым аркасында кабыл алды деп атап өттү да. Эми бул боюнча мен комментариумда берет элем, мен кийин тактадым. Ошо 2 декабрда аймактык шайлоо комиссиясы 8 адам менен мүчө болуп жыйын өткөзүштү. Жыйында бир 3-4 саат аралыгында алар жыйын өткөзүштү. Жыйында алар чечим чыгарышты колдоош берип, 7 адам СДПК партиясы тизмеден чыгарылсын деген доошун берип, алар бул деген далил, бул деген факт. Кийин алар протокол жазганга келгенде, мэриянын ичинде жумуш болгондо, ошол жерде мэриянын кызматкерлери ар кандай тоскоолдук кылып, протоколду жаздырбаш үчүн, протоколду бир жазыш үчүн тоскоолдук кылыш үчүн алар светти өчүрүштү. Караңгыда калып, мына ошол жерде кандай бир кийин ушу караңгыда булар кысымдарга коркутуу бир башка адамдардан болду. Ошондуктан бул жерде эч кандай биздин баягы жаштардан болгон кысым болгон жок. Мен тескеринче айткым келет. Бул жалган сөз, кысым башка жактан болду. Мына алар түндөсү караңгыда ошол жерде протокол жазып, эртеси күнү борбордук шайлоо комиссиясына жеткизишти. Эртеси күнү эле ошол аймак шайлоо комиссия мүчөлөрүнө коркутуу болду. Мына алардын жумуштардан иштеп атканын иштен кетиребиз деп айтышты. Ар кайсы күч органдарды салышты. Журналисттер аларга аймак шайлоо комиссия мүчөлөрүнө звонить этейин десе телефон аркылуу алар